Ачык айткандарды сабап кыйнашат. Абактагы акын Аскат Жетиген түрмөдө кыйноого кабылганын билдирди. Бул тууралуу ал абактан жазган катында кабарлап, катты укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова жарыялады. Анда Аскат Жетиген 2-мартта номер 27 мекеменин улан аттуу кызматкери анын негизсиз айып изоляторуна киргизгенин, буга абакка барган акыйкатчынын өкүлүнө чындыкты айтканы себеп болгонун жазган. Акын белгилегендей, бир нече күн мурун Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү келгенде, аларга абактагы мыйзам бузуулар тууралуу айткан. Ошол малда аталган кызматкер ага тоскоол болуп, экөө айтыша кетишкен. Улан ашкере оройлугу жана зөөкүрлүгү менен белгилүү. Ар дайым мекемеге комиссия келген сайын соттолгон жарандардан болгон көрсөтмөлөрдө баары жакшы делинет. Себеби мекемедеги аяосуз уртукмукка алуу, ар намыска баймабай шек келтирүү сыяктуу маалыматты ачык айткандарды сабап, бир нече күнгө изоляторго камап, ар кандай жумуштарды кылууга мажбурлап, өздөрү каалагандай кыйнашат. Ошол себептен соттолгон жарандар комиссия келгенде чындыкты айтпай, коркуп баары жакшы деп айтып коюуга аргасыз, дейт Аскат Жетиген. Ошондой эле акыйкатчы келгендин эртеси мекеменин башчысы бардык соттолгондорду коркутканын белгиледи. Андан сырткары абактагы кызматкерлер тарабынан бир нече мыйзам бузуулар болгонун кабарлады. Учурда мен ШИЗОдомун. Түшкү тамактанууга чыкпай, сейилдөөчү бөлмөсүндө 1 сааттан ашык убакыт жаанда турдум, дейт акын. Бул боюнча жазаларды аткаруу кызматы азырынча үн ката элек. Акын Аскат Жетиген 2024-жылы кармалып, ага бийликти басып алууга чакырык жасоо, жапырт башаламандыктарга чакыруу беренеси менен иш козголгон. Свердлов райондук соту бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыратып, жапырт башаламандыктар беренеси менен актаган. Бишкек шаардык соту жана жогорку сот бул чечимди күчүндө калтырган.